Билинбейли 1 саат болуп кетиптир. Биздин эфирибиз бүтүп калыптыр. Кайра кирдим. Азыр кайра чакыралы Айгеримди. Айгерим, эфирибиз 1 саат болуп калыптыр. Кайра жөнөтүп койсоң, бат эле 1 саат болуп кетиптир, билинбейли. Убакыт жаман бат өтүп Ооба да, бат эле 1 саат өтүп кетиптир да. Ошондо офис ачпай калган кезинде кайра эми. Ооба, ошо мен негизи күзүндө ошо офис ачсам деп аткам. Пландарым токтоп калды алдынча. Аман сени көрүп алайын, анан Сен көздөр алсаң экен, сонун жаңылыктарың бар экен. Анан мисалы эгерде офис ачканда каяк жака ачайын деген пландар болот эле, офис ачкан кандай жолдору бар, анда мындай кичине волокитасы да бар экен го. Ошого кандай карайсың? Офис ачыш үчүн эмне керек экен да? Жаңырап атат мага. Жаңырып калды. Азыр чыгып кайра кирбейинби? Суроолор болсо жазыңыздар, ушул жакта суроолорду сураңыздар. Так. Эми угуп атабы? Кайра эле жаңыратты. Сүйлөп көрсөң байкайлы да. Ошо эме сүйлөгөндөр угуп атат окшойт. Мага чыгып атат да. Кайрабы? Офис боюнча сүйлөшөлү, анан могу келе турган жолугушуу боюнча сүйлөшөлү бир аз. Келе турган жолугушуу 10-августта өткөрөбүз. Анан Кудай буйруса, биздин коногубуз ошол Бекболот кызы жаркын келет. Анан ал нарында турат негизи Кочкурда. Алда келип ошо өзүнүн фишкалары менен мотивация берип Кудай буйруса. Ким Бишкекте турган болсо, сөзсүз түрдө келгиле. Жакыныраак таанышабыз, бир-бирибизге мотивация беребиз. Кандайдыр бир суроолоруңар болбосо, ошонун баарын ишке ашырып жакшы идеялар менен бөлүшүңүз да, биз менен дагычы. Ошондо бул мурун эле болуп келген да, мындай жолугушуулар, мурун эле болчу да постоянно. Ооба, мен акыркы жолугушууну ошо январь айында өткөргөм. Январь айында өткөргөм. Анан өткөрөйүн деп орозо болуп калды. Андан кийин өткөрөм деп аябай ысык болуп кетти да. Күн ысыкта дагы баягы көбүнчө кыздар дагы аябай неактивный болуп калышты. Баары эле бири айылда, бири жайлоодо жүрүп, бири көлдө жүрүп. Мейли деп пока эс ала берсин деп тийген жокмун да. Негизи эле бул жолугушууну мен сентябрларда өткөрөйүн аткам, салкын болгондон кийинчи. Бирок ошо жакын как раз 5-августта келет экен. Анан ошо жолугайлы дегенде, анан ошо жолугушууну совместно кыздар менен салайлы деп атам да мен дагычы. Кыздарды да көрө элекмин. Ошо жолугуп, заодно сүйлөшүп, бир мотивация алайлы деген ойдо чогулуп атам да. Сонун экен. Бул жактан Гүлкайыр суроо берип атат, новичокторго кандай фишкаларды айтат элеңиз дейт.
Новичокторго басым ошо фишка дейин десеңер ушул жаңы келгенде ошо эми эскисерен команда топтогондо үйрөтүш керек да. Совет картина деп атпайбы? Жаңы келгенде эле ошо өзүңөрдү представлять этип фабрикте да иштесеңер ошо кандай ошонун баарын элестетип сөзсүз түрдө конечно эмне керек. Экинчиден каталогду бир сыра изучать этип чыгыш керек. Заказ кетиргенде аракет кылыш керек. Эгерде азыркыга чейин заказ кетире срочно заказ кетирип анан актив болуп калгыла дагы анан уже өзүңөрдүн наставниктарыңыздан жардам берип соц тармактарда иштеп уже жаңы эме кыздарды өзүңөрдү кантип команда менен иштешем ошондой сыяктуу келди окшойт да, катып калды экен. Катып калып атат да. жок эми деп атат жаңырбай калды окшойт да. Эми жазбагыла жаңырбай калды, жакшы элеби? Ушу жаңырбай калды окшойт, ошо мага да эметип калды да. А то жана мешать этип аткандай ой. Жакшы болуп калды. Анан кайсыл социалдык тармакта иштеген более результат көбүрөөк? Инстаграмбы, Фейсбукпу же Одноклассникиби? Негизи эле мен какой-то бир профилди айтып бере албайм. Мисалы үчүн бул Инстаграмда эле чисто иштегиле же Одноклассникиде иштегиле депчи. Ар бир адамдын баягы өзүнүн эмеси бар экен да. Мисалы үчүн сен тиги компанияда иштебе, буда иште дегенде эле болуп калат да бул жактачы. Ошондуктан ар бирин эле иштеп көрүш керек. Ар бирин эле иштеп, мисалы үчүн бирөөсү Инстаграмдан иштеп көрсүн, бирөө Одноклассникиден. Мен мисалы үчүн үчөөндө тең иштеп көргөм да. Азыркы учурда Инстаграмды раскрутка кылып атам, анткени ошо личный бренд керек дегендиктенчи. А так негизи Фейсбукта дагы менин 6 профилим бар. Фейсбукта ал жакта дагы алып жүргөнгө аракет кылам да. Ошондуктан обязательно ошо Фейсбукта да иштеп көргүлөм. Фейсбукта, Одноклассникиде, анан ошо Инстаграм баракчасында иштеп көргүлө да. Бул жакта деген кандай десем, баягы адамдын сүйлөшкөнүнөн эмесинен зависит этет да. Кайсыл жакта алып кете алам депчи. Ошондуктан баягы эң негизгиси мындай жана биз шаблондорду эле жөнөтүп алып эле отура беребиз го. Ошондой кылбай, желательно мындай өзүңөр да ошо адамдар менен тил табышып, сүйлөшүп, общий нерсени тапканга аракет кылыш керек да. Анан кечке эле биз уже сетевой маркетингдердин түрлөрү чыгып кетти да. Анан кийин кечке эле сетевой маркетинг деп эле баягы жумуш жөнүндө эле айта берсек, алар уже элдер уже ишенбей эле тажап баштады да. Ошондуктан баягы адамдар менен бизге окшогон, мисалы үчүн мага окшогон бир үй кожойкелер бар да, кечке үйдө отуруп алып эле тажап аткандарчы. Алар менен кичине сүйлөшүп, балдары жөнүндө канчадасыз, көптөн бери турмуштасызбы, анан канча балаңыз бар, мындай деп, ошондой сыяктуу кайнене кайната менен турам десе, о кайненеңиз кандай деп, ошондой сыяктуу суроолорду берип эле баягы адамдар менен мындай жакын жылуу мамиле түзүп алыш керек да. Бирок өтө прям монтоп, прям аябай тууган болуп кетем деп ойлобош керек да. Баягы слишком эле личный нерсеге переходить этип, анан бул ненормальный экен дейт да. Андай болбош керек да. Баягы өзүнүн баары өзүнүн нормасы менен акырын сүйлөшүп, анан уже өзүңөрдүн жумушуңарды акырын көндүрүп анан ушундай менде ушундай бир нерсе бар эле, бир нерсе айтып көрөйүнбү сизге депчи. Жакшы, как өзүңүзгө эме дагы кененирээк маалымат берем. Эгерде жакпаса, анда өзүңүзгө как мындай эле эме сыяктуу калып калат депчи. Ошондой сыяктуу акырын сүйлөшүп мамиле түзүш керек да. Конечно, убакыт көбүрөөк кетет, баягы көбүрөөк жазышып эме кыласың, бирок зато
кичине эмерээк болот да, опыт пайда болот өзүңөрдө. И с другой стороны, более как-то эффективныйраак да, чем мондай спамдарды эле жөнөтө эле, баягы кечке эле биз готовый бирөө жазган эле шаблондорубузду жөнөтө беребиз го. Анан жазганда да кыска жазыш керек да, өтө узун тексттерди эч ким окугусу келбейт. Мисалы үчүн мен да окубайм да андайлардычы. Узун тексттерди жазып коюшат. Анан башын окуп баштайсың да, деп эле баягы чыгып кетесиң да. Ошондуктан кыска эле жазыш керек да. Саламатсызбы, менин атым Айгерим деп, мисалы үчүн мен ушинтип эле жазчумун башында. Менин атым Айгерим, ушундай фабрик компаниясы лидери болом деп. И всегда мен фабрик компаниясы лидери болом деп жазчумун да. Эч качан мен консультанты болом же мындай болом деп жазчу эмесмин да. Байкуш болгум келчү эмес да. Ошондуктан фабрик компаниясынын лидери болом деш керек да. Всегда мындай өзүңөрдү лидер деген сөз это уже башкача сөз да. Ошондуктан фабрик компаниясынын лидери болом, сизден бир нерсе суроо берсем болобу деп туруп ошентип эле баштасаңар болот да. Же фабрик компаниясы боюнча айтпай эле жөн эле атыңарды айтып, сизден бир нерсе сурайын дедим эле, же сизге бир сунушум бар эле, угуп коесузбу бош болсоңуз, же убактыңыз болсо деп, ошондой сыяктуу акырындык менен сүйлөшүп баштасаңар болот да. Анан сразу эле резко эле месага деп туруп узун тексттерди жөнөтүңсүңөр, ал жизнь окубайт дагы, окуса да узун надоели деп туруп анан сонун сөздөр жазып берет да силергечи. Ошондуктан антип эмес керек. Анан ошондой нерсе да көп болот да. Ой, мынтип коюшту, тинтип коюшту, ушул фабрик тажатты деп атышат, анан мынтип атышат деп айтышат да. Ошондойлорго сен обычно кандай жооп бересиң? Же унчукпай коесуңбу? Мен көбүнчө эметип эле коем сразу, ошону жазгандарга кээде сиздин настроением жакшы болсо, алар менен спорт этип отура берем до концачы. Кээде болсо настроением жок болсо, сразу эле блокко салып тастайм да, настроением огуш кетип түшүрбөйүн депчи. Сразу эле, бирок через какой-то убакыт өтсө дагы кайра жазып баштасам, кээ бирөө күлөт да, сен тажабаган кыз экенсиң депчи. Андай да ситуациялар болгон да. Анан кээ бирөө болсо поддерживать этет. Мен деле сетевойдо иштеп көргөм, өтө эле кыйын, сен азамат экенсиң ушундай ийгиликке жеткениңе деп, кээ бирөө ушуну поддерживать этет да. Андай да сөздөр болот. Ошон үчүн любой эле жакта ак менен кара жүрөт го всегда элечи. Позитив анан эмне да жүрөт да всегдачы. Ошондуктан любой нерсеге даяр болуш керек да. Анан бир-эки адам эле жок деп жазып койду, болду деп анан настройду бузуп койсо эле все, уже жашоонун баары бүтүп калды деп антип ойлобош керек да. Бирөө жок деп койду, мен допустим эмнеге жок деп атасыз, тиги бу деп кайра суроо берем да. Же сиз иштеп көрдүңүз беле, же башка компанияларда иштедиңиз беле, же банкрот болдуңуз беле депчи. Анан кээ бирөө айтат, мен Арифлеймде иштеп мындай болгом, тиңдей болдум. Мен өзүмдүн историямды айтып баштайм да. Мен деле Арифлеймде иштегем, бирок мен ал жакта маркетинг план түшүнгөн эмесмин, товар эле сатып жүрүп өттүрмүн депчи. Анан ошентип семиз кетем. Эже бул фабрикке кирсеңиз, бул жакта уже башкача экен, маркетинг план оңоюраак экен, жеңилирээк экен деп ошентип акырын сүйлөшөм да. Бул адамдар менен мындайча айтканда общий нерсени таап алып эле ошону улап кете бериш керек экен да. Эгерде общий нерсе табылмайынча, пока адам деле силерге көп ачыла бербейт да. Кээ бирки действительно адамдар бар, алар негатив да, аябай эле негатив. Негативный нерсе эметет, информацияга да прям жабылып отуруп алат да, мен баарын билем, эчтекени айтпа депчи. Андай адамдар менен мен спорт этким келбейт да. Ошон үчүн спорт этпей эле блокировать этип салам, же болбосо пока жаман сөз жаза элекпечи. Анан алар менен бирок айтышып, анан монтип сөгүшүп эметип отурбайм да. Ошондуктан аларга нерсе коротпош керек. Бир алар негатив жазса, силер негатив жазсаңар, дагы толтура негатив төгүлөт да. Ошондуктан бүт эменин баары, настройдун баары бузат да. Ошон үчүн жөн эле блок коюп эле, ладно, ийгилик деп эле чыгып кетип калам. И все, ошондуктан силер дагы ошентип эле. Жакшы нерсе экен, ошо көп айтышат да ошол нерсе боюнча. Анан мисалы өзүңдүн группаларың бар, ошол группаларга сабак өтүп турасыңбы, же эмне кылып турасың? Кантип сен активность сактап турасың да ошол группадагычы? Активность дей турган болсо, мен бул жакта активность эмес, стабильностьте кармайм да, эң негизгиси нерсечи бул жакта. Биринчи нерсе, эртең менен дайыма учурашам. Кыздар менен дайыма СМС-ка жөнөтөм. Кутман таң, всегда позитивный настрой менен, кутман таң, кыздар кандайсыңар? Кандай иштериңер болуп атабы, кандай жаңылыктар деп всегда ошондой кылам. Анан баягындай эме бере турган, мотивация бере турган бизде тексттер бар го. Ошо тексттерди жөнөтөм, видеолорду жөнөтөм всегда.
Анан негизи эле биздики онлайн жумуш болгондо 24 саат сайын онлайн болгонго аракет кылыш керекпиз да. Не только баягы кээ бирки кыздар айтып атат да, бул жумушка 2-3 саат эле деп айтылбады эле депчи, ошентип атышат да. Бирок 2-3 саат деген менен жаңы команда түзүп атканда негизи канчалык бул жумушка көбүрөөк көңүл бурсаңар, мисалы үчүн бак даракты деле эккенде ошону суугарып, дайыма карап ошентип турсаңар же гүлүңөрдү ошентсаңар, ошончолук гүлдөп ошо үзүрүн берет да, мындайча айткандачы. 2-3 саат эле көңүл буруп коюп, эптеп эметсеңер, анда командаңар өспөйт. Мисалы үчүн новичок алып келдиңер, новичокто суроо пайда болуп калды, бирок группага жазгандан көбүнчөсү эле уялат да. Анан баягы тааныш эле өзүнүн наставницасына барат. Наставницасына жазса, наставницасы 2-3 саат мурун кирген болот да. Анан ал срочный бир вопросу болуп калды, бирок ал деген бир 4 сааттан кийин кирип жооп берип коюп кайра чыгып кетип, анан кайра 2-3 сааттан кийин кирип кайра жок болуп кетсе, это уже мындай болбойт да. Это уже неответственность болуп калат. Ошондуктан бул онлайн жумуш болгондон кийин дайыма онлайн болгонго аракет кылыш керек да. Всегда соткадан эметиби, бат-баттан жооп бергенге аракет кылыш керек. Мен всегда ошондой кылам да. Эч качан смс-каны ачып коюп анан отура бергенди жаман көрөм да. Ошондуктан биринчиден ошол, анан группада активность болуш үчүн всегда ошо өзүңдүн бир 5-6 лидер кыздарың болот. Ошолорго айтам, смс-ка жөнөтөсүңөр, эмне жөнөтөсүңөр, бири-бириңерди всегда поддержка кылып турууга деп алар менен сүйлөшүп алыш керек да. Анткени баягы группада жаңы кыздар болот, кээ бирөө болсо мындай гордый да, некоторыйларчы жазгандан эметип, жөн эле жаза беришет экен ой депчи, окубайт дагы да өздөрүчү. Ошондуктан мен всегда ошо өзүм лидерлериме айтам, давай поддержка кыл, тиги жазып атат, сени тигини поддерживать эт, бул жазып атат, булуну поддерживать эт депчи. Мен деле ошентип өскөм да. Ошондуктан группага кандайдыр бир смс-ка жөнөтпөсөм, всегда лидерлерим колдойт, алардын артынан башкалар колдойт да. Мисалы үчүн бир нерсени комментарий кылганда силер деген бир эле кыз плюс басып койсо же болбосо бир эле кыз комментарий жазып койсо, ошого кошулуп эч ким кызыкпайт да. А когда бир 5-6 киши ошол видеону көрө калып анан комментировать этип баштаса, башкаларга да кызык боло баштайт да. Бул жакта что-то бир нерсе бар окшойт депчи, анан мен да көрүп коеюн деп, биз аялдар эмес да, кандай десем да, ушакка жакыныраак. Значит, бул жерде бир нерсе болуптур депчи, анан ошондо кирип көрүшөт да. Мындай болсо мынтип эле жылдырып кете беришет. Ошондуктан бул жакта деген хитрость болуш керек да. Ошондой мен кыздарым менен, өзүм лидер кыздарым менен ошентип сүйлөшүп алам. Группага эмне болсо дагы буш болсоң кирип комментарий жаз, отзыв жаз депчи. Ошондуктан любой продукция болобу, эмнени колдонсоңор деле видео тартып же болбосо сүрөткө тартып, обязательно астына текст, килтейген текст жазып, ошентип эме кылыш керек да. Отзыв кылсаңар, ошондо группаңар кичине активныйраак болот да. Бирок азыркы учурда ошо жайында баары эле тияк-бияк эсалып жүрөт, недофабрит болуп атат окшойт да. Көбүнчөсү эле ошо баягы лидерлер кыздарым жүрөт да. Анан калгандары баары уктап калгандайчы болсочу, анан уктай бергиле деп атам, мен күзүндө ойготом силерди депчи. Анан отурушат ошо. Эми ошо ойготкон боюнча айта кетсең, кантип күздө ойготосуң ошо именно уктап калган консультанттарды? Кантип кайра чакырасың? Кээ бирөө кетип калат, ташап кетет. Иштеп отуруп таштап коюшат болот го ушундайлар. Күзүндө уже баягы эметип, кандай десем, балдар уже сабакка бара баштайт. Анан баары эле эс алып келишет. Анан баягы тажай баштайт да, алар деле үйдөн делечи, баягы үйдөн тиричилигинен тажап баштап эле, анан өздөрү баягы фабрикликте, биякта группада интересный нерсе болсо, кээ бирки кыздарды ошо фабриктен өчүрүп салсам, бир жолу бир эжем бар, вообще заказ кетирбей эле иштебей койгондо, ошондо мен группадан өчүрүп салсам, аябай жаман болуптур да. Как будто эме эле көзүм мурдумду эме үзүп салгандай болдуң депчи, аябай жаман болдум да. Бир жума ошо бир жума отурдум дейт, вообще мындай жашоом неинтересный болуп калды дейт да. Болбосо ал новичок да, жаңы келген, бирок заказ кетирбей эле отура бериптир да, бир айдай отуруп коюптур. Анан мен өчүп салгам да. Ошентсем кайра катталып келип, азыркы учурда ал 9% 12% болуп калды да. Ал өзү азыркыга чейин айтат, мени деген Айгерим группадан өчүрүп салганда аябай катуу тийген мага депчи. Бирок мен иштеген кыздарымды группадан өчүрүп салам да. Жөн эле эметип отуруп шпионить эткенче лучше иштебей койгула депчи. Бирок көбүнчөсү кайра суранат да.
группага кошуп койгулачы деп кайра суранат да өзүрчү. Анткени бул жакта деген общение да, биздики не только жумушта. Мен кыздарга уруксат берем да, жумушка тиешеси жок нерселерди жөнөтпөгүлө дейм, бирок баягы личный нерселер болуп калса жаза беришет, баягы бири бирибизге совет берип, как мындайча айтканда кузгу катары сүйлөшө беребиз да. Ошондуктан бул жакта интересно да, ошондуктан анан кыздар ошо үчүн кызык болуп, ошо үчүн кеткиси келишпейт да. Анан мен мындай өтө деле строго кармагам кыздардычы. Ошондуктан кыздар буюрса ойлоп атам да, ушу күз келсе эле үйдө отуруп баягы тажаганда уже жаза баштайт депчи. Азыр баары эс алып жыргап атышат да, жыргап алышсын деп атам, жөн койбойн депчи. Буюрса кошулушат. Адамды кызыктыруу үчүн эмне кыласыз дейт. Жазылган адамды кызыктыруу үчүн мен особо деле айттым, ошо жана айтып кеткем, бирөөнү мажбурлап же кыйнап эметкенди жаман көрөм. Болгону бүт эле ачык айтам. Адамды алдабаймын. Сен монтсаң мондай болосуң, же мончосоң заказ кетирсең мондай болосуң, прям иштеп акча таап кетесиң, байып кетесиң деп алдабайм да. Мен болгону эле бүт эле ачык эле айтам. Мен жана айтып кеттим, ошо определенный срокторун айтып берем. Мисалы үчүн силер бүгүн мынчанчы күнү катталдыңар, мынчанчы күнгө чейин заказ кетирбесеңер өчөсүңөр. Мынчадан мынчага чейин заказ кетирсеңер, мындай подарка аласыңар деп эле баягы ошолорду эле айтып коем да. Анан скидкасы менен обязательно сумманы обязательно жазам. Анткени баягы сандарды өздөрү көрсө, кичине өздөрүнө эмерек болот да. Мисалы үчүн азыр 1575 сом болуп атат. 1575 сомго заказ кетирсеңер, 20% скидка менен 1300, по-моему, канча 50 бирдемке сом болуп калат да, скидка менен. Ошондой болот деп арзаныраак суммасын көрсөтсөң, уже адам деле кичине деп калат да, баягы скидка бар турбайбы деп мен айтам. Ошондон монча пайда өзүңөрдүн чөнтөңөргө түшүп калат депчи. Кааласаңар продукцияны сатып алсаңар болот, кааласаңар аны үйгө деле колдонсоңор болот депчи. Мисалы үчүн акчам жок деп тишибизди жубай койбойбуз. Же акчам жок деп жуунбай отура албайбыз да, туурабы? Кир жубай же болбосо башыбызды жубай отура бербейбиз да. Бир ай менен акчам жок деп айлыгым чыксын депчи. И так эле барып магазинден барып алабыз да. Анан ошондуктан бул жакта деле ошентип эле ошондой нерселерди айтыш керек да. Мен биякта косметикага кызыктырбайм. Косметика анан баягы духи, парфюм дегендерчи. Анткени көп эле айымдар үйдө отурганда чынын айтсам боенушпайт да. Где-то бир 80%, 70% боенбойт да. Не до этого болот да. Мен даже өзүмдү деле билем, колум бошобой да калган күндөр болот. Ошондуктан косметикага эмес, көбүнчө баягы аялдарга эмне жагат, баягы эме да, үй каражаттары да, баягы үйгө продукциялар. Посуда жууган, анан казан жуугучта айтсаң, ошого кызыгышат да. Анткени баягы көбүнчөсү эле казандарды тазалап жышып отурган убакыт болот го. Ошол анан майлык жууган эмелерди, продукцияларды айтсаң, ошондо кичине кызыгып анан эме кылат. Анан эң нескиси ошо жаңы келген кыздар дагы эмне заказ берерин да билбейт да. Ошол моментте мен көп эле жаңы келген эмне заказ берсем деп ойлонуп отурасың го. Анан эме кылыш керек да. Баягы группабызга биз дайыма айтам, ошо кыздарга колдонгон продукцияларды отзыв кылып жазгыла депчи. Мисалы үчүн крем колдондум, крем жакшы экен, сухой кожага жакшы экен, же болбосо мен мисалы үчүн өзүм дайыма пятновыводительди колдоном. Майлыктардын мурдунда мен порошок салып, анан жыршып, анан кайнатып ушунда отурсам, азыр мен пятновыводительди ысык сууга салып коем. Бир какой-то убакыт турат, 1,5 саатка же 2 саатка деле унутуп калам да кээдечи болот. Анан барып эле алып туруп эле бир аз эле кармалап туруп эле сыгып салсам таптаза болуп калат да, майсалары кетипчи. Анан ошо өзүм пятновыводителимди аябай жакшы көрөм. Анан порошогубуз да өтө эме да. Мисалы үчүн Тайптын жанагындай порошокторунан 2-3 коробка кеткен болсо, бул биздин эмебиздин жарым эле эмеси кетет да. Фабиликтин порошогун жарым эле аябай экономичный да. Бир эле кашык салсаңар, бир кирди полный жууп аласыңар да. Ошондуктан ошондой нерселерди айтсаңар эле, адамдар уже өздөрү кызыгып калат да. Бизге айымдарга ушу үй каражаттары эле жакшы да негизичи. Анан мен эң сүйүктүү продукциям бул деген эме средство для чистки плитных духовок дегенчи. Ошону аябай жакшы көрөм мен. Дайыма колдоном. Мында плиткамды кечке кырып жышып отурган болсом, азыркы учурда куюп коем. Куюп туруп эле бир 15-20 мүнөттөн кийин барып эле сүртүп коем губканын катуураак жагы мененчи. Анан ошентип эле эмелерин тазалап, ал меники универсальный средство да. Раковинам деле, ваннам деле бүт баарын ошо менен жууп чыгам да. Аны мен мындай бөлбөйм да. Ошо менен эле полный жууп салам.
анан карскандарды кадимкидей жуусаңар май сайлар бүтүп кетет. Мында карскандар кечке жышып бир күн убактым кеткен болсо, азыркы учурда карскандарга сүртүп коем, 5-10 мүнөттөн кийин эле барып туруп эле жууп салсам, карскандарым таптаза болуп калат, жапжаң болуп калат. Кадимкидей жаңы жашоо бересиңер да идиш аягыңаргачы, ошондуктан обязательно алып колдонуп көргүлө, ким колдоно элек болсо. Ошо так суроо болуп атат, эгер вот ромашка боюнча ромашка кылып эле каттай бергенсиңби деп ошо суроону окусаң. Ромашка кылып эле. Так, кетип калды. Ромашка жаза бергенсиң, алардын астына да жазып бергенсиң. Жок, ромашка боюнча айта кетсем, мен жаңы регистрация кылып атканда бүт баарын өзүм эле каттай берчимин. Мен бирөөнүн астына каттап берчү эмесмин, бүт эле өзүм астыма каттачымын. Бирок эмеден баштап ошо бир 4-5 ай, 6 ай болдош керек максимум. Ошондон баштап эле сосиска метод, морковка деп коебуз го. Биринин астына бирин каттап баштадым да, жаңы веткаларды строить этипчи. А так буга чейин мен жалаң эле ошо сосиска, берки ромашка метод менен иштечимин да. Бүт эле тапкан кыздарым баарын өзүм каттачымын. Анан алар болсо берки иштеген кыздар өзүлөрү иштеп берки өзүнүн веткаларын улап кете берчи, мен өзүмдүн веткамды улап кете берчимин да, ошондой болчу. Бул жакта мындайча айтканда каждый сам за себя болчу да. Азыркы метод эме морковка метод болсо уже бириңе бир веткаңды строить этип бересиң, экинчи веткаңды уже берки кыз өзү строить этип кетет да, ошондой болуп калат. Жакшы экен. Анан ошол ромашкадан каттай бергенде ошо бүт баары эле иштеп кеттиби же көбүнчөсүндө эми 2000 адам болсо жетишпей каласың да баардыгына. Ошонун канча проценти иштеп кетти ромашка методунан? Алардын арасынан азыркы учурга чейин иштеп жүргөндөр да бар. Анан арасынан кетип калгандар да бар. Кээ бирөө болсо заказдар менен до сих пор ошо 2 жылдан бери только заказдар менен иштеген эжелер бар, кыздар бар. Бирок мен айтпайм, ошо 2000дин арасынан бир 20дай, 30дай эле киши калса керек да, скорее всего, потому что уже алар баягы заказдарыбыз тартып программаны өтүштү, подаркаларын алышты, уже эме да. Ошентип уже убактылар өтүп, уже кызыкпай деле калышты. Кээ бирөө болсо бир эжекем бар, ал Швецияга чыгып иштеп кетип калды, бирөө Россияга кетип калды. Күчтүү лидер кыздарым бар болчу, алар да кетип калышты. Бирөө болсо төрөдү. Ошентип эле акырындык менен эме кетип эметип калгандар да болду да. Ошондуктан ар кандай эме ситуациялар болот экен. Бирок карабастан иштеп келе атабыз, Кудайга шүгүр. Бирок артты карабай иштеп келе берсең, ушундай ийгиликтер мындайча айтканда азыркы учурда мен өзүмдүн настроюм ушундай да, баягы кеткендер кете берет, анын ордуна күчтүү лидерлер келет деп коюп, өзүм да ошентип эме кылам да, настрой кылам да. Группадан да кыздар чыгып кеткен болсо дагы мен азыр мындай мурунда аябай переживать этчимин, анан личкасына жазып эмнеге чыгып кеттиң, бир нерсени түшүнбөй калдыңбы, эмне жардам берейинби деп ошончо азыр болсо уже жазбай да калдым да. Адамдар чыгып кетсе, это уже несерьезно дейм да. Мен группага кошоордун алдында эле ошол кыздарга айтам да, группадан чыкпаганга аракет кылгыла депчи. Эмне себептен группага кошом, ал жакта деген обучение болот, аякта деген жакшы эмелер болот депчи, баягы бири-бирибизге мотивация беребиз, продукциялар боюнча түшүнүк пайда боло баштайт да. Ошондуктан группадан чыгып кеткен адамдар это уже где-то бир 80% это иштебейт да. Ужечи мен группадан чыгып кеткен кыздарга уже көзүм жетет да, иштебейт экенчи. Действительно иштейм деген адам бир группага чыдабаса, анда эртеңки күнү өсүп директор болсо, азыр менде мисалы үчүн 15-20 группа бар да. Ошол группаларга чыдабасаң, анда кийин өсүп кеткенде ошол группаларга канчыдайсың берки толтура группагачы. Бир группаны көтөрө албаган адам анда тиякты да көтөрө албайт да. Ошондуктан мен всегда айтам, ушу жаңы киргенде бир группага кошулдуңарбы, анда чыкпаганга аракет кылгыла депчи. Бир чыгып кеттиңер, анда все депчи. Азыркы учурда мен группадан чыгып кеткен кыздарга да маани бербейм, аларга да жазбай калдым да. Мен мындайча айтканда, мурунку Айгерим менен азыркы Айгеримдин ошондой айырмасы бар да. Мен азыр уже адамдардын уже психологиясын түшүнө баштадым. Адамдардын кандай мамиле кылыш керек экенин түшүнө баштадым. Ошондуктан уже мындай өзгөрдүм деп айтсам болот да. Ошондуктан группадан чыгып кеткен болсо, кыздарыңар көп кайгыра бербегиле да. Значит, ал адам недостоин да. Андай нерсени көтөрө албайт. Ошондуктан дальше больше иштеп кете бергенге аракет кылыш керек.
Дагы бир суроо, ушул фабрикке келип иштеп айлыкка алып баштагандан бери өзүңө эң көрүнүктүү болгон, прям эсиңде калган эмнени алдың, мындай аябай чоң? Лично өзүңө. Лично өзүмө эмне алдым десем болот. Мен негизи эле өзүмдү көп эме кылбасам керек да, негизичи. А так өзүмө жакында өзүмө ошо алтын сөйкө алдым. Алтын сөйкө шакегимен алгам, бирок азыр кийбей элемин. Үйдө турат. Мен балдарым да келди. Эң эменди ошо алганда, эме алып турчу азыр бул. Мен ошо сөйкө эмелерин деле алгам да. А так буга чейин алып аткан нерсем көп эле нерсе алдым, чынымды айтсамчы. Бул жакта иштеп көп эле ийгиликтерге жетип алса болот да. Жакшы экен. Эми бардык ошо биздин интенсив курсуна катышып аткан кыздарга эмне деп айтат элең? Ошо интенсивке эми буга дагы избранныйлар келет экен да, прям баары эле келе бербейт экен. Көпчүлүгү түшүнө бербейт экен. Мен аңды кылбайм, мен аңды түшүнбөйм, кереги жок дегендер да болот экен да, но именно ушу күнгө жетип аткандар бизде аз эле да. Ошолорго эмне деп айтат элең? Негизи ошо интенсив болобу, кандай бир сабактар болсо да, ал какой-то бир любой эле обучениядан өзүнүн пользасы бар да. Ошондуктан обязательно ошо катышып көрүш керек да. Биз деле негизи башында жаңы келгенде көп деле мындай обученияларга маани берчү эмеспиз да. Бирок бара ошо негизи ошо иштеп көрүш керек, окуп көрүш керек деп ошентип анан биз да окуп баштаганбыз да. Буга чейин китеп окуп алсак, азыр учурда китеп деле окуп калдык го. Не до этого болот да, негизичи. Анан азыр уже баягы китеп окуш керек дегендиктен китеп да окуп калдык. Ошондуктан баягы интенсив болобу, кандай бир сабактар болсо, наставниктериң эле семинарлар болобу, обязательно активно катышыш керек да. Ал жактан билгениңерден да билбеген нерсе да көп да. Ошондуктан обязательно ошо катышып көрсөңөр болот. Мен азыр бабам азыр эметип баштайт, жүдөтүп. Жакшы экен. Эми напоследок мотивация бере кетсең, наружный мотивация, сенде мотивация болсун. Кыздарга бардык эле иштеп аткандарга, фабрикке келип балким уктап калгандар бар, иштеп атып духу түшүп кеткендер бар. Негизи эле кандай мотивация берет элең? Эмне деп айтат элең? Мен мотивация боюнча жана айтып кеттим ошо, мотивацияны деген кантип алыш керек, каяктан алыш керек, мотивация эмне үчүн керек деп жана бөлүшүп айтып кеттим. Өзүң кыздарга кандай мотивация бересиң ошол? Болот да эми ситуация болгондо сен кыздарга эмне деп айтасың? Ошол жанагы кагаз методун башка метод колдоносуңбу именно? Мен негизи эле мындай өзүм мындай сабырдуу кишимин да, негизичи. Көп нерсеге мындай өтө эме кыла бербейм да. Анан көп эле кыздарыма ушундай сабыр кыл деп айтам да, негизичи. Кээ бир болот, бул кыз мынтип койду, анан мындай болуп калды, анан бул жок деп койду деген ошондой ситуациялар болот да. Ошондуктан мен андайлар болсо деле ошо как-то өзүм сабырдуулук менен эме кылып жеңип кетем да. Анткени бүгүн болсо дагы эртең ал күн унутулуп калат да. Ошондуктан кандай болсо дагы өтө прям ага глубоко берилбей дегендей ошондой кылам да. Анан мотивация боюнча айта кетсем, ошо акыркы ошо өзүм ошо кыздарга айтып кетчү нерсе, уктап жаткан кыздарда эртерээк ойгонгула. Эртерээк ойгонуп ошо иштеп баштагыла да. Канчалык силер уктай берсеңер, ошол бойдон эле убактыңар өтө берет да. Башка кыздар болсо иштеп атат азыркы учурда, мына жайга карабай, сезонго карабай иштеп. Менде былтыр деле ошо 2 кыз бар болчу. Алар сезон бүт кыздар уктап атканда, алар сезон же не сезон деп карабай, алар ошо мага окшоп büyüп келген, иштеп, азыркы учурда болсо уже жакшы айлыктарга чыгып алган да. Ошондуктан силер дагы баягы кечке эле менде деген азыр эме болбой атат, мисалы үчүн сезон болбой атат, адамдар болбой атат дей бербей, эме кылыш керек да, иштей бериш керек да. Иштеп анан акырындык менен уже баары боло баштайт да. Анан эме кылыпчы, уктап аткан кыздар болсо, уже иштеп башташ керек. Анткени деген убакыт өтө берет, силер ордуңарда тура бересиңер да, башка иштеген адамдар болсо, дальше больше жылып өзүнүн максаттарына уже жете баштайт да. Ошондуктан убакытты жөн эле кетирбегиле, иштеп баштагыла. Канчалык эрте баштасаңар, ошончолук эрте ийгиликке жетесиңер да. Мындайча гана арканды алыс таштагыла да, эртеңки жашооңорду уже азыр эле колго алгыла да. Колго алып, уже ошого карата
иш аракеттерди кылып, анан ошо өзүңөрдүн аракетиңерди көрсөңөр уже буюрса ошондой жакшы ийгиликтерге жетесиңер, Кудайым буюрса. Дааныштыңыз койчу. Сонун экен Айгерим, аябай сонун эфир болду. Прям отуруп эле бердим. Жалаң только позитив экен сенде. Ошону байкадым да, только позитив. Эч бир негатив жок экен да сендечи. Ошол аябай жакты да мага. Чоң рахмат. Кудай буюрса, эми Назира эже семинарды буюрса жакында өтүп берем. Азыр ошо семинарлар жөнүндө сурап атышат. Хорошо. Ошо кыздар, барыңарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Ошо биз менен бирге болгонуңарга аябай ыраазымын. Анан ошо мен анча-мынча ошо кеңештерди берип кеттим. Ошолор силерге пайдасы тиет деген ойдомун, тилектемин. Кудайым буюрса ошо акырындык менен өсүп, өнүгүп, биздин командабыз ошо акырындап өсүп кетсе экен деген тилектебиз баарыбыз эле. Кудайым буюрса ошо биздин командабыз ошо логотипибиз чыкты. Ошо да сонун жаңылык биз үчүн. Логотип ошо өзүбүзгө ушундай жакшы название придумать эттик. Эми ошол названияны биз алдыга чыгарып, өстүрүп, ошо элдерге таанытканга ал биздин колубузда да. Ошондуктан биз ошону өзүбүздүн как эмебиз, кандай десем, герб катары ошону көтөрүп, дальше больше өнүктүрүп кетиш керекпиз да. Каяка видео жөнөтпөстөн, каяка биз картинкаларды жөнөтпөйлү, ошонун баарын биз дальше больше ошо өзүбүздүн логотипибизди кошуп, ошону алып көтөрүп кетиш керекпиз да. Анан башка командаларга караганда биздин да командабыз буюрса өсүп кетет. Ошонун баары силердин колуңарда да. Азыркы силердин миссияңар ошо өзүбүздүн командабызды таанытуу да. Качан бир силердин командаңар таанылса, ошондон кийин анан силер дагы дальше больше өсүп кетесиңер. Чоң рахмат. Аман эсен көз жарып ал. Логотипти дагы анан мага личкада жөнөтүп койсоң, тоже көрөлү, биз дагы карап алалы. Канышалар болчу, канышалар ошол беле, ошол логотипти, Жок, азыркы учурда ошо лидер KG деген команда болдук. Лидер KG логотиптер менен бүткөрү бир баарыбыз ошо директорлор баарыбыз бирге чогулуп, ошо биргеликте ошондой ойго келдик. Логотип баарыбыз название эми кайсы командадан болосуңар дегенде всегда лидер KG деп айтасыңар да. Ошондуктан ошону көтөрүп тааныткан бул биздин колубузда. Айгерим, чоң рахмат. Макул. Пока.